Салам баарыңарга. Азыр биз Binance приложениеге банковский картаны кантип байлоо боюнча инструкция көрөбүз. Binance'ты ачабыз. Binance'га картаны байлардан мурун, толуктоодон мурун биз верификация өтүшүбүз керек. Ким верификация кылбаса, верификация сөзсүз башында өтүп алгыла. Мына ушундай интерфейс ачылат Binance'тын. И үстүндө сол жагында 3 сызыкты басып туруп, профилибиздин үстүндө оң жагында настройки деген бар. Шестеренканы басып туруп, могул жакта способ оплаты басабыз. Способ оплаты на P2P дейт. Мына меники кошулган, бирок дагы кошумча мисалы картаны кошуп коеюн силерге мындай мисал катары. Ушуну басабыз. Илди жагында сары кнопканы басып туруп, мисалы Mbank болсо биз англисче Mbank деп жазабыз. И өзүбүздүн банкыбызды табабыз. Мына мисалы мындай жазылат. Сразу по умолчанию биздин фамилия, аты жөнүбүз жазылып калды. Картада аккаунт номер деген бул номер карты жазабыз. Кылдат катасыз шашпай терип, анан дагы текшерип толтурабыз. Банк код деген жерде бул жакта мындай эмени жазса болот. Номер телефон байланган. Мисалы мен жазам номер телефона байланганды. Мына могул жакта 3-чү окошкага не обязательно дейт, буну толтурбай деле койсоңор болот. И все, подтвердить дейбиз. Биз азыр Google Authenticator'дун приложенияны кодтубузду коебуз. И ушул Google Authenticator байланган. Пока ошол кодду киргизмейинче биз акчаны да чыгара албайбыз. Мына успешно добавлено деп чыкты. Болду, ушу менен биздики картабыз байланды. Ушу карта аркылуу биз сомго USDT, то есть криптовалютный долларды сатып алсак болот, ошо менен толуктасак болот. И акчаны чыгаратканда брокерский счёттон тоже ошол эле Binance аккаунтубузга чыгарабыз дагы и USDT түрүндө, и аны сомго сата алабыз.